Эже, айтыңызчы, сиздин негизги максатыңыз эмне? Эмне үчүн ушундай көз жашыңызды көлдөтүп ыйлап жүрөсүз? Мен ушул 3 жылдан бери ушул көз жашым энекем ушунда зыркырап келатам. Менин ушунчалык зээним кейгени Өзгөн районунун ушу тергөө системасы өтө адилетсиз иштеди да. Зээним кейиткени баланы өзү жардан түшүп, бети өлдү кылып чыгартып, кортундууну чыгарышкандар ушунчалык мен зээнимди кейитет. Ушул күнгө чейинчи адилетсиз тергөө болду бул жердечи. Мындай зээним кейит да ушул күнгө чейинчи кантип менин балам түшүп кетет ушул жарга депчи. Жалган маалыматка мен ушунчалык зээним кейит. Эч убакта менин балам жардан түшкөн эмес. Бул жерден мал дагы оттобойт, мал дагы адамдан акылдуу, мал дагы келбейт бул жергечи. Адам баласы да басып жүрбөйт бул жерде. Мынакей баламды сүйлөбөй калганынан пайдаланышып туруп 2 айыл тең. Балдарды ушу камалып кетпесин деп туруп, баланын өзүнө күнөөнү койдуртуп, сыйгаланып түшүртүп, кан дагы ошол баягы экспертизасынын жыйынтыгы өзүнүн ушул мындай туюк болгондагы кан мээге куюлган деп туруп чыгарып берген да, сыйгаланып түшүртүп ошондой чыгарган. Биз ошол убакта экспертизанын корутундусу чыга электе, биз экөөбүз бардык. Кожошуп Арап деген экен, ошол ичинде карап аткан экен бул неменичи. Ага айттык, биз адилеттүү чыгарасыз, мына ушундай болгон десек, ооба баланын көзү жок экен, ооба деген ал кишичи. Өзү намаз жумага барат экен, мечитке барат экен жанында ошол жерден келип калатын кийип алып туруптур да, биз күтүп турсак дагы калатты кийип алып туруптур мантип. Ооба, мен адилеттүү чыгарып берем деди. Кийин барсак, жок, мен ошончо баланы каматайынбы? Мен онтип айткан эмесмин деп ошондой деди. Себеби биз ал кишини видео кылып да мынтип тартып албаппыз да, биз адилеттүү ишти алып барат деп ойлоппуз биз ал кишиничи. Экспертиза кайсы? Ал киши каерде жашайт? Ал Ош областынын экспертизада иштейт ал. Ошо мен баламны ошол чыгарган. Кожошуп Арап деген. Бул экспертизада булар тергөөчүлөр, тергөө менен экспертиза ошо врачтардын тили бир болот экен. Бардыгычы. Ошо тергөө кандай берсе, тергөөгө карап чыгарып берет экен буларчы. Себеби бул тергөөсү дагы ошол кортундусу баланы өзү качып түшүп кетип кулады деп чыгарып атпайбы? Экспертизасы да ошо ылайыктап чыгарып берип атпайбы? Мен тергөөнүн жалган маалыматына эч убакта ишенбейм. Балам жардан кулап өлгөн эмес, адилетсиз тергөө болгон бул жерде. Ушул жерде мен да эме коеюн, кичине коштоп коеюн. Бул жерде биз ушунча жылдан бери адилетти издеп, эч кандай эмени мына органдар жолотпой атышкандыгы ачыктан ачык көрүнүп турат да. Мына ушул күнгө чейин мисалы үчүн балдарды каттабаганы, негизги кылмышкер балдарды качырып, бизге аз гана баланы жөн эле мындай жөнөкөй эле сурап коюп, убакыт өткөзүп чозуп келди да. Биз ушу адилетти мен биздин ажообуз Садыр Жапаровго деле кайрылат элем да. Себеби ушундай иштер Өзгөн районунда ушундай боло берсе, биз каяка барабыз? Адилетти кимге айтабыз? Ким качан чындык болот бизге? Мына чындык болуп атат. Ушу кантип ушул жар, ошол уш болгон жердин аралыгын көрсүн. Биз канча жолу ушул эмеге чейин органга бардык. Жерди тартайлы, жерди көрөйлү. Бир да басып келген жок. Ошондо дагы биздин Өзгөн райондук тергөөнүн начальниги Эрмекбаев Алмаз деген ошол бир баягы анау арчада жаткан баланы үйүнө барып алып келип, мынаяктык каратып тартып коюптур, жөн эле тартып кетип калыптыр. Биз бардык, тарттык деди. Эмнесин тарттыңар? Ана баланын жаткан жерин көрбөс. Бала ошо уш болгон жерде иш бүтүп атса, бала мисалы үчүн биздин главар балдар түнү менен машина издеп жүрсө, баары жогу белгилүү болуп турса, мына фактылар. Бизде балдардын тил каттары турса, мен ошону суранып өтөт элем Садыр Нуркожоевичке. Өзүңүз ушу көзөмөлдү алып туруп биздин иште ак мындай эме кылып беришиңизди суранабыз. Мындай иштер мындай боло берет, кайталана берет. Болбосо мына шагымдын балдарынан 30-35 бала келди деп атат булар. Мына колундагы куралдарын айтпаса, балдардын колунда таяктары болсо, бул жерде айтып атат балдар. Келгенде колунда таяктары бар экен, фонарьтары бар экен, видеого тартып атты. Анан кийин булар качып кетип атат. Олар айтып атат.
ошол уруштагы талпада 3 бала келип узун баланы кармап алып уруп атты деп атат. Мына видео Ош ТВдагы тарткан бала деле чыгарды го. Ошондо Адилет айтып атат. Мен ушул жерге келдим. Анан жибиш аркаңда келсе кандай билбейм. Ошо ТВда тартылган. Баягы Ош ТВ телевизордон берди ушул. Ошону билип туруп ушуну жолотпой атышат да. Мына фактылар турбайбы бардыгы. Мына карачы, ошол урушка барган балдардын эн аталары жүгүрүп жүрөт. Больницага барып атат. Ошол күндөр, больницада болуп атат. Мына эртең менен машина менен алып